Көзөмөл кассалык машиналар колдонулса, өлкөдөгү товар жүгүртүүгө реалдуу баа берилип, маалыматтарды анализ кылуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. Ананда ишкер азыраак товар айлантса, салыктан бошотулат. Башкача айтканда, товар жүгүртүү аз өлчөмдө, тагыраагы жылына соодасы 8 миллионго чейин жүргүзүлгөн болсо, салыктан бошотулат. Орточобу азыраак төлөйт. Ири өлчөмдө соода жүргүзүлсө, тийиштүү өлчөмдө салык алынат. Демек, министрлер кабинетинин ККМди иштетүү кадамы колдоого аларлык. Ананда ККМди ишке киргизүү менен кайсы бир деңгээлде көмүскө экономика ачыкка чыгат. Өлкө казынасы үчүн аябагандай пайда алып келерин адистер да белгилеп келишет. Бирок өткөн жылдан бери ККМдин ишке киришине каршы ишкерлер тарабынан митингдер болуп келе жатат. Расмий эмес маалыматтарга караганда, көзөмөл кассалык аппараттардын орнотулушуна каршы өлкө боюнча 100дөн ашык акция өткөн. ККМ тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн президент Садыр Жапаров дагы ишкерлер менен жолуккан. Бишкектин базарларын кыдырган. Сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Макул эле, пайдалуу. Макул болгондой түр көрсөтүшкөнү менен кайра эле баягы көрүнүш. Ошентип 2022 жыл саясат менен айкалыш эле көзөмөл кассалык машиналарды ишке киргизбөө митингдери менен коштолуп турду. А өкмөтүбүз болсо кандай кылып ККМди толук кандуу иштетип калабыз деген амалды издөө менен убара болуп жүрөт окшойт. Биздин редакцияга өлкөбүздүн өнүгүшүнө кайдыгер карабаган жарандарыбыз көзөмөл кассалык аппараттарды дүйнөлүк практикада кандай кылып колдонгондугу боюнча айтып беришти. Ар бир сатып алуучу барып дүкөндөн ККМдин чектерин талап кыла башташкан. Эмне себептен? Каалаган салык инспекциясына алып барып бергенде ошо чектерди, ошол чогулган чектен 3% ушул акчаны сразу дароо кайтарып беришкен. Сатып алуучу алармын. Бул учурда өзүнүн чөнтөгүнүн экономдолушу үчүн ойлоно баштайт. Кассалык аппарат бар, соода түйүнүнөн соода кыла башташкан. Канчалык көп чек чогултуп барганда, ошончолук чөнтөгүнө экономдоо. Бул нерсени биз ишке ашырса болот. 100 сомго товар алсам, кийин 3 сом кайтарып берсе, ошону чогултуп алып эле бир айда 3000, 4000 чөнтөгүмө кайта келип атса, мен сатуучудан чек сурай баштайм. Бул сунуштуу, өкмөткө сунуштуу, бул нерсени өкмөткө сунуштамак, мунун үстүнөн иштеп чыкса болот. Жеке ишкер, экономикалык жаатта билими бар Бекмамат Орозов мамлекеттик казынанын өсүшүнө, көмүскө экономиканын ачыкка чыгышына өбөлгө болчу сунушун берди. ККМди 2 жылдан бери ишке ашыруунун амалын издеп келатат, бирок ошо жакшы жыйынтыктар болбой атат азыркыга чейинчи. Анан менде мындай сунуш бар да, жанагы ККМ кандай ушунда ишке ашат, жана эл өзү керектөөчү, өзү кызыктар болгон учурда да. Анын ишке ашыруунун жолу жанагы заманбап ыкма менен эле канча товар сатып алды, ошого жараша өзүнө жана бонус чегерип алуу менен. Бул жана эл үчүн да кызыктар болот. Анткени кандай 1% түзө турган болсо, эгерде бонустун эмеси, баарыбыз эле ошол жана ай сайын кайсы мезгилдерде 10.000 сомго, бир айда 10.000 сомго соода кыла турган болсо, эми бир аз болсо каражат элге кызык болот да. Чек талап кылып машина алып дегенден көрө, мындай илимий методикага дал келет бундай нерсечи. Муну ашыруу жолу тиги мамлекет эч кандай эле чыгым тартпайт. Ошол эле жана 28 коммерциялык банктар бар, ошолордо жана мобилдик банктер аркылуу, ошондой эле жана мобилдик операторлордун электрондук капчыктары аркылуу ишке ашырса болот да. Мунун негизинде ошо жанагы көмүскө экономиканын өлчөмүн түзгөн жана 60%, кеминде бир 20%га чейин кыскарышы мүмкүн. Эми бизден собол. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, жогорудагы жөнөкөй адамдардын сунуштары сиздерди ынандырдыбы? Өзүбүздүн акылыбыз жетет деген дымак менен жүрө бересиздерби? Эт менен челдин ортосунда жүргөн айрым кесиптештериңиздерди эркелетип жүрө бербей, демилгелүү, билимдүүлөрдү кызматка тарсаңыздар кандай болот? Урматтуу көрүүчүлөр, өлкөнү өнүктүрүү боюнча өзгөчө бир сунуштарыңыздар болсо, видеого тартып биздин Telegram номерге жөнөтүңүздөр.
бийликке бирге сунуштайлы. Сиздин өлкөнү өнүктүрүү боюнча сунуш пикирлериңиз мамлекет үчүн абдан маанилүү.